Акчасыз жашоону элестетүү мүмкүн эмес. Ичкен тамак-ашың, кийимиң, түшкөн унааң, окуганың баары акчага барып такалат. Тытынып эле иштейбиз, бирок жыйынтык жок деп кейип калгандар дарбын. Акчабыз канткенде жугумдуу болот. Акчанын келишине эмне тоскоолдук кылат? Психологдун негизги кеңештерин азыр биз силерге айтып беребиз. Жана бул кеңештерди угуп, өзүңүзгө жыйынтык алсаңыз болот. Анда эмесе биз баштадык. Акча жок, азыр айлык алам, айдан айга араң жетет, жаңы эч нерсе ала албайм деген өңдүү кептерди айтып, наалыштын кажети жок. Жоктун түбү жок дегендей, жок деген сайын акча жукпайт. Колуңуздагы акча аз болгону менен буйругу болсо ал деле көп нерсеге жетет. Бейлди кенен кылыңыз. Акча тууралуу жакшы гана ойлорду кучагында болуу керек. Байлык, акча деген ойлорду кулу болгон, башкача айтканда эртең менен акча деп ойлонуп, кечинде акча деп уктаган адамдар терс энергияны алып жүрүшөт. Кийинки айда андан да аз акчалуу болуп калса, өзүн ого бетер жеп, жан дүйнө кризисине кабылат. Акча тууралуу ойлорду да өзүңүз да эркин кое бериңиз. Акча бирде болот, бирде бөксөрөт. Чогултканымдан айрылып калам деп коркпош керек. Керектөөлөрүңүзгө жумшап, кылган ишиңизден рахат алганды үйрөнүңүз. Акча тууралуу билген сырларыңызды, ырым-жырымдарды ичиңизге катпай адамдар менен бөлүшүңүз. Акча бул социалдык энергия. Ач көз, жан дүйнөсү жарды адамдарга токтобойт. Акчасыз жашай албайм дебестен, күнүмдүк керектөөдө жумшалуучу курал катары кабыл алуу кажет. Акча жөнүндө даана, так, туура максаттарды коюу абзел. Ал максаттар бийик болушу зарыл. Ошондо гана акчанын эсеби туура болот жана туура пайдаланылат. Акчалуулар уурулар. Уурдаган киши гана бай болот. Айлыкты карап отурсам, менде кайдагы байлык деген айрым ата-эненин сөздөрү баласына чоң таасир тийгизет. Балдар ал сөздөрдү түз кабыл алып, ошондой ойлонуп калышат. Анан аларда байларды жаман көрүү сезими пайда болот. Андай туура эмес, балким ал байлар сиз бийлеген нерсени билиши мүмкүн. Үй бүлөдө аял каалоо менен сүйүүнү алып жүрөт. Ал эмнени кааласа, жанында ошолорду тарып келет. Аялды жер деп түшүнсөк, ага урук себүүчү эркек болуп саналат. Эркек аялга эмнени берсе, ошол нерсени түшүмүн көрөт. Ийгиликтүү эркектин артында аны колдогон аялы бар. Ошондой эле ийгиликтүү аялдын артында аны жакшы көргөн жолдошу бар. Акчанын келиши жубайлардын ортосундагы мамиленин да көз каранды. Экөөнүн ыркы келишпей, ак ийнек айтышып, же биринчини экинчиси жактырбаса, же капчыктары эки бөлөк болсо, анда акча жукпайт. Анда эмесе сиздерге бонус катары фэн-шуй боюнча кеңештерди берсек. Капчыгы жок жүрөсүзбү? Бүгүнтөн калбай дүкөнгө барып сатып алыңыз. Акчаңызды үнөмдөбөстөн кымбатын, коозун, көлөмдүүсүн сатып алыңыз. Ичине байлыктын символдорунун бири, мисалы, кызыл лента байлап коюңуз. Капчыктын өңүнө да көңүл буруңуз. Акча кызыл өңгө тартылат, ошондуктан капчыгыңыздын өңү кызыл болгону жакшы. Дайыма капчыгыңыздын ичинде керексиз буюмдарды тазалап, акчанын ирети менен салганга үйрөнүңүз. Жиниңиз келип жатса да ыргытпаңыз. Акча дагы өз үйүн жакшы көрөт. Анын үйү албетте капчык. Ошондуктан акчаны өз үйүндө жана ашканада сактаганды унутпаңыз. Тыйынга окшогон тегерек жалбырактуу гүлдөрдү өстүрүңүз. Баканын статуяткасын сатып алыңыз. Акчаңызды интуицияңызга таянып коротуңуз. Эски колдонуудан чыгып калган кийимдериңиздин кереги тиет деп сактай бербеңиз. Акчанын келишине тоскоол болот. Ушундай достор, сиздер менен Only Top каналы болду. Бүгүн сиздерге кичинекей болсо дагы кеңеш берүүнү туура көрдүк. Эгерде бул видео жакса, башкалар менен бөлүшүп койгонду унутпаңыздар. Каналга жазылыңыздар, кызыктын бардыгы алдыда.